Альтернативдик энергияны пайдалануу же болбосо аларга инвестиция тартуу, ошол эле учурда суу ресурстарын колдонуу, шамал ресурстарын колдонуу, жердин кадимки демин колдонуу менен электр энергия алуу мүмкүнчүлүктөрү Кыргызстанда барбы, Кыргызстандын шарты канчалык деңгээлде ылайыктуу жайгашкан? Бул суроолорго алдыда жооп алабыз. Албетте, урматтуу көрүүчүлөр, биз келген ушул суроолорго жооп берүүчү мейманыбызды тааныштыралы. Кыргыз Республикасындагы гидроэлектростанция жана подстанция куруу менен алектенген жергиликтүү Кыргыз Энерджи компаниясынын башкы директору Тимур Ишмухаммедов бүгүн бизде конокто. Отмантаңыз менен. Саламатсызбы? Сиз келип биздин студиябыз жарык боло түштү. Кош келипсиз. Деги эле азыркы жогоруда айткандай эле альтернативдик электр энергиясын алууда Кыргызстандын шарты канчалык деңгээлде ылайыктуу? Мүмкүн шамалды колдоно алабызбы? Азыр биз сууну колдонуп жаткан учурубуз же мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейте алабызбы да ушул ГЭСтерди куруу менен? Биз кайра жагуучу энергия жөнүндө укканда биз менен элестетебиз, бул биринчиден күн, шамал жана суу. Бизде ушундай станциялар жок. Ушул станциялар проект жүзүндө эле калган. Кыргызстанда бир да ушундай проект ишке ашкан эмес. Ушул маселени биз бир нече жолу көтөргөнбүз. Бизге жок дегенде ар бир областка бирден ушундай станцияны коюп, балыкчыга шамалды онсоң. Биз баарыбыз билебиз, балыкчыда шамал дайыма болгондуктан кийин ушул жака мисалы шамал станцияны коюп, аны изилдеп, уже биз маалымат алып, метеорологиялык маалымат алып, шамалдын ылдамдыгын көрүп, бир күндө кайсы маалда шамал күчтүүрөөк болот, азаят, вообще жок болот, уже билебиз да. Анан ошондо бүгүнкү күндө ошону кылгандан кийин биз толугу менен айта албайбыз. Биз пилоттук проекттерди ишке ашыш керек. Ошондон кийин уже инвесторлорго айта алабыз да, аларга жаман же жакшы инвестиция болот. Бул нерсе кооптуу инвестиция катарына кирет. Бирок башка жагынан карасаңар, бул перспективдүү, келечектүү инвестиция болуп эсептелет. Мына ошол инвесторлор тууралуу айтып кеттиңиз. Ошо бүгүнкү күндө Кыргызстандын кайра жаралуучу ошол энергия тармагындагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү кандай? Инвесторлорду кызыктыруучу, кайсыл жагы көбүрөөк кызыктырат? Ушул үчүн биз билбей атабыз, толугу менен айта албай атабыз да. Бизде хотя бы пилотный проект болуш керек. Кандай жерге, кандай каражатта бөлүнгөн, кандай ыңгайлуу потенциалыбыз бар жерге айта алабыз да. Биринчиден ишке ашыш керек ошондой. Өлүп көрүптүрмүн дегендей кылып көрүш керек, анан кылгандан кийин ар жагы көрүнөт да, кыргызча жөнөкөй тил менен айткандачы. Сиз айтсаңыз, ошол эле шамалды айтып атабыз, сууну айтып атабыз, күн энергиясын дагы. Бирок менин билишимче жеке үйлөр колдонушат, күн энергиясын, үйлөрүнө радио угуш үчүн, телевизор көрүш үчүн, малчылар ошол эле учурда суусамырдан мен же калп айтамбы? Жок, ошондайлар бар. Кеңейтиш керек. Бар. Учурда тамдын башында деле көрүп калабыз, кандайдыр бир солнечный жанагы күндүн батареялары турганы, балким ал күндү үйдү жылытабы, же эмне кылат, же энергия береби? Менен бул канчалык деңгээлде ба? Мүмкүн сиз масштабтуу мамлекеттик түрдө. Мүмкүн бирөөгө жетет ушул энергия. Бирок чоң проект боюнча биз айта албайбыз. Мисалы биз 100 гектарга канча панелди коюш керек, канча жер керек да, канча кубаттуулук ала алабыз. Мүмкүн 100 гектарга биз 50 мегаватт алабыз, андан да ылдый, андан да жогору алабыз. Биз айта албайбыз. Бул тобокелдикке барыш керек экен. Сиз айткандай баягы буга чейинки мамлекеттердин ыкмаларын колдонууда, сиздер пилоттук программа жасоодо тажрыйба алып, ошол эле Америка, Ирландия альтернативдик энергияны мыкты өндүрүп чыгып, бир топ акчаны инвестиция кылган да. Кытай кандай биздин? Вот карасаңыз, алар биринчи ушун мен айта алган пилотный проекттерди коюп, маалымат алып, анан уже ишке киришкен да. Ушул кайра жарылуу энергияны колдонуу үчүн алар көп анализ кылып, ушундан проектти көрүп, кандай кайсы жерде кандай потребностьтор бар, күндө канча күндөр бар, ушуну билип, анан ишке ашырсыз.
биздикилер ал жактан тажрыйба алыша элек. Бизде башка климат. Түшүнүктүү. Бирок адистерди бияка чакырып, кээ бир ыкмаларды колдонсок болот. Мамлекет тарабынан колдоо. Мамлекет тарабынан колдоо. Азыртан бери мамлекет колдоо үчүн бизге мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ушундай эле суроону көтөрүп чыгыш керек, көтөрүш болуп атат деп. Ал эми башка өлкөлөрдөн биз эмнени үйрөнсөк болот? Мисалы, башка өлкөлөрдө, мисалы, мен кесиптешим дагы айтып атат, алардан кандай бир тажрыйба алсак болот? Мына ушундай кылып биз дагы электроэнергиясын бир тараталы. Мисалы, коңшу өлкөлөргө салышсак, бул эле жакындыбыз Казакстан 2022 жылдан баштап алар чоң ставканы коет альтернативный энергияга. Алар уже мыйзамдарды чыгарып, каражаттар бөлүнүп, мамлекеттин бюджетинен каражаттар бөлүнүп, күн жана шамал станциялар бар. Алар уже айта алышат инвесторго кандай керек бизге, канча керек бизге, кандай кубаттуулугу ала алабыз. Бизде ушундан башташ керекпиз. Демек бул иш азыр кагаз бетинде эле турабы, же акылда турабы? Жок. Кайсыл этап анан сиз өзүңүз мындай ишеничтүү айтып беришиңиз керек да, мындай кылсак болот депчи. Мисалы биз азыр Көлдүн Тоң районунда. Мен көргөм, ошону айттым да жана эфирден сырткары. Мен МТСте иштеп жүргөндө эле ошол жерде күн энергияларын колдонуу үчүн бир проекттер башталды эле деп. Биз азыр ушул проектти кагазда калтырбай, пилотный проект ишке ашырып атабыз. Азыр уже күбөлүктү алдык. То, что бизге мүмкүнчүлүк бар, ушул жерде күн станцияны койгон үчүн биз ушуну азыр коюп көрөбүз да, пилотный проектти. Анан уже айта алабыз да, ушул районда кандай каражаттар бар, кандай каражаттар бар. Мүмкүнчүлүктөрдү колдонсок болот деп, кошумчалаңыз, дагы эмнелерди кошумчаласак болот? Азыртан бизде ушул сиз айткандай кичинекейлер видео коюшуп, коюшуп, бул уже элдер түшүнүп атышат да, бизге ушундай альтернативный энергия керек дегенчи. Бул дагы экологияны сактоо үчүн бизде өтүш керек. Көмүргө көпкө кезекке турбаш үчүн. Ошого өтүш керек. Биз акырындан азыр биздин компаниябыз ушуну кагазда калтырбай, кайталайын, пилотный проект аркылуу азыр кылып атабыз. Ошондон кийин жашоо берип коебуз. Ооба, сиз азыр келечеги тууралуу айткандай, Алмаз, экологияны таза сактоо дагы бир кайсы бир критерийлерине кирет дедиңиз. Дагы келечеги тууралуу айтып бериңизчи. Эгер Кудай буйруп ишке ашып кетсе, бул канча жылдын аралыгында ишке ашышы мүмкүн, канчалык деңгээлде инвестицияны, каражатты талап кылат? Жана биз эгерде күн батареяларынан, шамал батареяларынан свет алсак, кантип жыргап жашап калабыз? Жана ошондой эле айтып аткан пилотный проекттер качан даяр болот? Качан инвесторлорго сунуштай алабыз? Канча убакыт бизге талап кылынат ошого? Кантип инвесторлорду издеп, ал үчүн тажрыйба керек. Чоң экен, бирок келечек сонун. Бир эмне үчүн азыр кайра жарылуучу энергиянын булактарын актуалдуу болуп атат. Мындай келишими бар да, Париж, Глазго шаарында Париж келишими түзүлгөн. Бул келишимде көмүр жана мазут менен колдонгон тесттерге каршы келишим. Азыр дүйнөлүк кубаттуулугу альтернативный энергиянын станцияларынан 25, акыркы 10 жылдын ичинде 25%-тан 37%-га чейин өстү. Бирок келим ишин аткаруу үчүн бизге да ошондон пайыздар көбүрөөк керек. Мисалы, Кыргызстанда ГЭС, Чакан ГЭС, ТЭЦтин жалпы кубаттуулугу 3900 мегаватт болсо, анын 10% альтернативный энергиянын станциялары болуш керек. Сиз айткандай, качан биз ушуну көрөбүз, маалымат алабыз, инвесторго айта алабыз. Бул мисалы бир 5-10 жылдан кийин баарын маалыматын чогултуп, уже ушул 10%-га жетип, ушундан уже андан кийин уже көбүрөөк пайызга чыгышыбыз керек.
5-10 жылдын ичинде. 5-10 жылдын ичинде. Бул дагы кыска убакыт болуш керек, аябай чоң келечектин проектиси. Эртерээк керек. Биз ушу убакытта кичине калтырып койгонбуз. Сиз айткандай баягы биздин жашоо шарт башка деп атасыз. Адистердин сиздердин баягы изилдөө жүргүзгөндөрүңүздөр, сиздердин кесиптештер, алар билимди каяктан алышкан, кантип билимдерди туулуктап атышат? Башка өлкөлөрдүн опыту менен анын маалыматтарын, команда тууралуу айтып берсеңиз. Анализдерин алып, биздин жерин көрүп, ушундай бизде койсок болот, болбойбу, ушуну баарын документ аркылуу карап, башка өлкөлөргө барып көрүп, кандай коюш керек, кандай изилдеш керек, бизде кандай станцияларды коюшу мүмкүн. Сиздерден мындай жана чет мамлекетке тажрыйба алмашуу үчүн бирөөлөр атайын барышабы, мындай барып ал жактан үйрөнүшүп, бир канча убакыт жүрүшүп, анан келишип сиз айтып аткандай, мынандай курсак болот экен, ал жакта ошондой үнөмдөшөт электроэнергияны, же болбосо өздөрү жанагы такыр эле көмүр жагышпайт, кышында ошол электр энергия менен эле үйлөрүн жылытышат, эч кандай жанагы түтүн деген нерсе жок, маселе такыр жок. Айталы, ошол кагаз бетинен окуп интернеттен маалымат алганбы, өзүңүздөрдүн анализиңиздерби, же барып бетине бет ошол нерсе менен? Биздин адистер чет өлкөгө чыгып, ушундай уже курулган станцияга барып, көрүп, ушунун адистери менен сүйлөшүп, анын опытун алып, бизге келип, уже бизге ыңгайлуу шарттар бир караштырып атышат. Баягы кичине биздин темадан башкараак суроо болсун. Атомдук станция куруу боюнча мына ошо эки өлкөнүн славян улутундагы эки өлкөнүн ортосунда кагылыш башталганга чейин маалымат тарады эле. Орусия түзөт экен деп. Бул маалыматтын чын жалгандыгы канчалык деңгээлде сиз өзүңүз айта аласыз? Себеби социалдык баракчаларда элдин ар кандай пикирлери жүрөт. Атом деген сөздү укканда элдин ойга терс пикирлер келет. Бул мен туура эмес дейм. Алар кино тасмасын көрүп, интернетте видео көрүп, Фукусима, Чернобыль окуяларын көрүп, толугу менен жакшы маалымат берилген жок да. Атом бул азыр эң өрчөгөн, эң туруктуу энергетиканын бири деп айта алам. Анда таштандыктар да жок. Мен айтпайм азыртан бери бизге атомный станция куруш керек. Жок, биринчиден биз атом изилдөөчү институт ачып, өзүбүздүн адистерин өстүрүп, баарын изилдеп коюш керек. Возможно, биздин эле коңшу өлкө Казакстан атомный станция курса, биз билбейбиз да кандай зыяны, кандай баян пайдасы бизге тиет. Ушул үчүн бизге ушундан эле башташ керекпиз. Мен айтпайм да, азыр куруш керек. Может, курганда керегирээк болот. Бирок биз билиш керекпиз да атом боюнча. Сизге чоң рахмат айталы, ыраазычылык билдирели. Албетте жанагы эң бир башкы нерсе үмүт деп коет. Үмүтүбүздү эч качан өлтүрбөйлү, амбициябызды буюрса жакын аралыкта сиз айткандай бир 5-10 жылдын ичинде биз дагы бир чет мамлекеттеги өзгөчө бир мисал болгон өлкөлөрдөй болуп калсак, баары жакшы болот деп мындай үмүт кылалы. Биз деле үмүттөнөбүз. Телекөрүүчүлөргө эскерте кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, гидроэлектростанция жана подстанция куруу менен алектенген жергиликтүү Кыргыз Energy компаниясынын башкы директору Эшмухамедов Тимур Арипович болду. Ал эми биз болсо эфирде уланталы.